Кошумча топчонун элементтери. Демек, мезгилдик системадан көрүп тургандай, кошумча топчонун мезгилдик системадан карасак, биринчи топ, экинчи топ, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жети, бул 8. Жер 7. Демек, мезгилдик системадан карасак, мына биринчи топтун негизги топчосун жогоруда айтканбыз. Ал эми кошумча топчосу мына бул жерде турат: жез, күмүш жана алтын. Биринчи топтун кошумча топчосу. Булар 4-үнчү, 5-чи жана 6-чы мезгилге тиешелүү. Демек, кошумча топчонун элементтери деген эмне? Бул чоң мезгилдин гана элементтери кирген вертикалдык катарды айтабыз. Мисалы, мына жез, күмүш. Экинчиникин алалы. Экинчи топтун кошумча топчосу цинк, кобальт жана сымап. Үчүнчүнүн кошумча топчосу скандий, ванадий, лантан жана башкалар. Бул кошумча топчонун элементтери D жана F элементтер болуп эсептелинет. Таблицадан карасак, D элементтер көк менен боелгон, D элементтер. Ал эми F элементтер таблицанын эң аягында жашыл түс менен боелгон. Демек, булар кошумча топчонун элементтери. Булар жалаң гана металлдардан турат. Бардыгы тең металлдар. Ал эми негизги топчодо тургандар болсо металлдар да кирген жана металл эместер да кирген. Демек, айырмасы ушул: кошумча топчодогу элементтер бардыгы металл. Мисалы, биз эң көп маанилүү металлды мисал турмушубузда колдонгонду эле айтып көрөлү. Хром бул эң катуу металл. Бул бычактарды, кескичтерди жасаш үчүн, катуу заттарды аш үчүн колдонулат. Жез мына. Жез кошумча топчо, биринчи топтун кошумча топчосунда турат. Катар номери 29. Бул өзүңөр билесиңер, электр проводдору жасалат. Сары кызыл түстөгү металл. Атомдук массасы 63,5 барабар. Эми ушул металлдардын жаратылышта маанисине токтоло кетсек. Мисалы, могу жерде биринчи топтун кошумча тобунда турган 3 металл турат бул жерде: жез, күмүш жана алтын. Организмде ушул элементтер да кезигет. Мисалы, жез 72 миллиграмм кезигет. Ал эми күмүш менен алтын өтө сейрек, почти кезикпейт да. Ал эми могу жерде булчуң ткандарында да жез бар, күмүш, алтын жок. Сөөктүн ткандарында да кезигет жез, күмүш. Кандын составында 1 миллиграммга жакын бар, күмүш дагы кезигет. Ал эми норма болсо, адамга ден соолукту сакташ үчүн жез күнүмдүк нормасы 5-тен 6 миллиграммга чейин болуш керек бул жерде. Ал эми 250 миллиграммдан жогору болуп кетсе, бул уулуу болуп калат. Демек, ар бир нерсени нормадан ашык жесе, бул уу. Демек, жез 250 миллиграммдан көбүрөөк болсо, организмге зыяндуу. Күмүш да 60 миллиграммдан жогору болсо, бул да зыяндуу болуп калат. Ал эми алтындын зыяны жок, бирок биз алтынды өтө сейрек, демек организмде почти кезикпейт. Бирок өтө пайдалуу бу дагы. Демек, бул кошумча топчонун металлдарына биз токтолдук. Эми кошумча топчонун металлдары, мисалы, бул 4-үнчү мезгилден башталат, мынакей, чоң мезгилден башталат. Мына скандий, көк жана жашылдарды карайбыз. 4-үнчү мезгилден алып көрөлү. 4-үнчү мезгилдин кошумча топчосунун металлдары: скандий, титан, ванадий, хром, марганец, темир, кобальт, никель, жез жана цинк кирет. Бул 4-үнчү мезгилдин кошумча топчосундагы элементтер. Буларды карасак, атомунун түзүлүшүндө негизги топчодон айырмаланып, кошумча топчодогу элементтердин акыркы катмарында группанын номерине карата өспөйт электрон саны. Бардыгы көпчүлүгүндө 2 электрон болот. Мисалы, скандийдикин алып көрсөк, скандий катар номери 21, мына бул жерде турат, 21. Демек, скандий катар номери 21 болсо, ядросунун заряды +21. 4-үнчү мезгилде болгондуктан 4 катмар чебиз.
биринчиге 2, 8. Ал эми акыркы катмарда скандий 3-чү топто турат. Кошумча топчодо турат. Ал 3 электрон эмес, 2 электрон. Ал эми о 21 болуш үчүн 2, 8, 9 болуш керек бул жерде. Демек, айырмасы кошумча топчодогу элементтердин электрондордун толтурулуу ирети акыркы катмарда көпчүлүгүндө 2 электрон болот, айрымдарында гана 1 электрон. Анан электрондор ички, акыркынын алдындагы ички катмарда улам 1 электрондон D орбиталына толо баштайт. D орбиталында биз билебиз, мурун айтканбыз, 5 орбиталдан турат. 5 орбитал 1, 2, 3, 4, 5. 5 орбиталга жупташканда максималдуу, 2ден жупташканда электрондордун саны, жалпы саны 10 электрон сыйлыгышат. Демек, могу жерден санап көрсөңөр, скандийден цинкке чейин бардыгы 10 элемент турат. Демек, мезгилдик таблицада карасак, мына скандий, цинк. Демек, бул жерде электрондар улам бир D орбиталына бир-бирден кошула берет дагы, 10го чейин толуп бүткөндө цинк менен аяктайт. Демек, D орбиталы цинкте толуп бүтөт. Демек, скандийдин могу жердеги атомунун түзүлүшүнүн электрондук формуласын жазып көрсөк, кандай жазабыз? Скандийдики, демек, скандий плюс 21, демек, 2, 8, 9, 2. Электрондук формуласы 1s2, 2s2, 2p6, демек p-да 8 электрон, 3-чү катмарда 9 электрон, 3s2, 3p6, 3d1. Демек, D орбиталында 3-чү катмарда 1 электрон жайгашат. Жана акыркы катмар 4, бул жерде 2 электрон, 4s2 болот. Демек, кошумча топчодогу элементтерде D орбиталы 3-чү катмардан баштап толтурула баштайт. 10го жеткенде кайра жаңы мезгилдеги электрондор толо баштайт. Демек, айырмасы ушул. Эми ошого жараша кошумча топчонун элементтеринин валенттүүлүктөрү дагы туруктуу эмес. Көпчүлүгүндө 1 валенттүүлүктөр, 2, 3, ар кандай 8ге чейинки валенттүүлүктөрдү көргөзүшөт. Кошумча топчодогу элементтер. Мисалы, бул жерден биз хромду алсак, хром мына бул жерде 6-чы топтун кошумча топчосунда турат. Хром бул ар түрдүү валенттүүлүктү көргөзөт. Хром 2, 3 жана 6 валенттүүлүктү көргөзөт. Ошондо хромдун оксидтери дагы 3 түрдүү болот. 2 валенттүүсүндө болгондо хром 2 болот. 3 валенттүү оксиди бар дагы, 3 валенттүү, O2 валенттүү, ордун алмаштырабыз, 2O3 жана 6 валенттүүсү бар. Хром O3. Бул өтмө металл, мында 6 валенттүү, 6-ны 2-сү 3. Өтмө металл деп аталат. Себеп дегенде хромдун акыркы катмарындагы 1 электрон, S электрон ички D орбиталга секирип өтүп кетет. Бул өтмө металлдардын чоң мааниси бар. Булар ар түрдүү заттарды алыш үчүн, бирикмелерди алыш үчүн колдонушат. Жана кошумча топчонун металлдарынын өзгөрүлмө валенттүүлүккө ээ болгон металлдардын дагы бир негизги топчодон айырмасы, төмөнкү валенттүү оксидтери негиздик касиетти алып жүрөт дагы, буларга негиз туура келет. Мисалы, хром OH2. Демек, хром бул жерде 2 валенттүү, OH 1 валенттүү. Демек, бул негиздик касиетти алып жүрөт. Демек, төмөнкү валенттүү бирикмелери негиздик касиетти алып жүрөт. Бул жерде 3 валенттүү, ортоңку валенттүү. Хром OH3. Бул 3 валенттүү, демек бул амфотердик касиетти алып жүрөт. Башкача айтканда негиздик да, кислоталык дагы касиетти көргөзөт, амфотердик. Эми хромдун жогорку валенттүүлүгү 6 валенттүү. Бул кислоталы, жогорку валенттүү металлдар кислоталык касиетти алып жүрөт дагы, кислота. Бул хром кислотасы. Демек, мында хром 6 валенттүү. Бул жерден кантип тапса болот? H1 валенттүү, O2 валенттүү, 2-ни 4-кө көбөйтөбүз 8, 1-ди 2 көбөйтөбүз 2, 8ден 2-ни аласыңар 6. Демек, хром 6 валенттүү. Демек, жыйынтыгында өтмө металлдар же кошумча топчодогу металлдар жогорку валенттүүлүгүндө кислоталык касиетти көргөзөт.
төмөнкү валенттүүлүгүндө негиздик касиетти көргөзөбүз. Ал эми ортоңку абалында амфотердик, башкача айтканда негизде кислота касиетти алып жүрөт. Демек бул эң маанилүү кошумча топчонун металлдарына токтолдук.